Күндүзү кымыз, түнү кыз, күжүлдөгөн эр кыргыз деп манаста айтылгандай, элибиз кымызды жүзгө кызыл жүгүртүп, денеге күч кубат берген дарылык касиети бар суусундук катары илгертеден барктап баалап келишкен. Бүгүн кыргыздын биринчи улуттук суусундугу болгон кымыз жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Кымыз тууралуу. Бээнин сүтү ирибейт, андыктан андан айран жасоого болбойт. Сүт болжолдуу түрдө Бишкек менен 700 000 ирет бышылат. Кымыздын өңү бээлердин жеген чөөнү жараша кызгылтым, агыш болот. Элибизде бээ байлаган үйгө кайрылбай кетүү, көрмөксөнгө салуу баба салтын билбегендик, үй ээсин жана өзүн сыйлабагандык деп эсептелет. Кулундар байланган желени аттоого болбойт, анткени кымыздын башаты желеден башталат. Учурда 1 литр кымыздын баасы 60-70 сом, бээнин сүтү 100-150 сом. Тарых барактарында кымыз жөнүндөгү эң байыркы маалымат Игнатьев жылнаамасында кездешет. Анда князь Игорь Северский тоолуктардын туткунунан аны кайтарган жоокерлер кымыз ичип уктап калганда качып чыккан деп жазылат. 1245 жылы Айтылуу Батый хан князь Галицкийди кымыз менен сыйлагандыгы жөнүндө да маалымат бар. Белгилүү европалык саякатчы Марко Поло 13-кылымдын экинчи жарымында Орто Азияга жасаган саякатынан кийин кымызды ак шарап деп жазып калтырган. Ал эми орус окумуштуусу Даль 1843 жылы кымыздын организмге пайдалуу экендигин байкап, кымыз ичти муздатат, жаныңды жыргатат. Аны бир жума ичсең денеңе кадимкидей күч кубат кошулуп, өзүңдү сергек сезип, ден соолугуң чыңалып, эки бетиңе кызыл жүгүрөт. Эгерде кымызга көнүп алсаң, бөлөк ичкиликке эч көңүлүң тартпайт деп айтканы бар. Кымыз кантип жасалат? Бээнин сүтү кымыздын негизи. Ошол саалган сүттү кымызга айланткан азык көрөңгө. Тактап айтканда ачыткы. Кыргыздар кымыз жасоо тажрыйбасында көрөңгөнүн эки түрүн колдонуп келишет. Күзгү кымыздын үрпүн чогултуп көрөңгө даярдашып, аны ышталган чаначтын түбүнө сакташат. Жаз келип, бээ сааганга киргенде ошол үрптү кайнатылган жылуу сууга эзип, үстүнө саамал куюп, 2-3 күн ачытып, көпкө бышып, кымызды көрөңгөлөп алышат. Көрөңгөнүн экинчи түрүн тоңдурма кымыз же тоңдурма көрөңгө деп коюшат. Аны кышкы же кеч кымыздан алып, муздак жерге сактап, же тоңдуруу жолу менен даярдашат. Кымызга сүт менен көрөңгөдөн башка кымыран же жылуу суу кошулат. Сабадагы көрөңгөнүн үстүнө табы кайткан сүт куюлган соң 1 сааттан ашуун бышып, жылуу ороп коюу керек. Бул саамал делет. Кымыз жетилип куяр кезде дагы бышуу зарыл. Кымыз канчалык көп бышылса, ошончолук жагымдуу, сиңимдүү жана даамдуу болот. Кымыз 8-10 саатта жетилет. Эгер көрөңгөсү көп болсо, анда 2-3 саатта эле табына келип калат. Кымыздын түрлөрү. Бээлер чыңыртып кулун байлаган чын курандан, тактап айтканда март айынан тартып кеч күзгө чейин саалат. Кымыз жыл мезгилдерине карата ууз кымыз, гүл кымыз, сөөк кымыз деп бөлүнөт. Ууз кымыз эрте жаздан жайдын толуп турган убагына чейин даярдалган кымыз. Кымыздын бул түрү элдик медицинада ар кандай ооруга даба катары бааланат. Анткени бээлер ууздан арылай элек, чөп жашаң кез. Ууз кымыз ошого жараша таттуу келет. Жайдын толугу менен күзгө чейинки кымыз гүл кымыз деп аталат. Муну кээ бирөөлөр кызыл кымыз деп да коюшат. Чөп муун алып, гүлү төгүлүп, күчүнө келип турган убакта даярдалган бул кымыз күчтүү келет. Чөп бышкан күздөн кышка чейин даярдалган кымыз сөөк кымыз же шырылдаң деп аталат. Бул учурда байып бараткан бээнин сүтү коюу келип, кымыран көбүрөөк кошулат. Сөөк кымыз коюу, күчтүү жана ток болот. Кымыз жасалуу жолуна да карата ичара бөлүнөт. Бал кымыз байтал бээнин сүтүнөн жасалат. Анын диеталык жана дарылык касиети күчтүү. Саамал кымыз, ачы элек кымыз, тунма кымыз эң күчтүү кымыз. Балга чайкап, мейиз кошуп, 3-5 күн ачытса, ичкиликке тете болуп чыга келет. Чайкаган кымыз
Жакшы ачыган кымызга бал кошуп чайкап, саамал кошуп көпкө бышат. Ачыган кымыз жакшы бышылган жаш кымызга саамал, ак чүпүрөккө жанчылган мейиз, набатты түйүп, чанаштын түбүнө салып бир нече күн ачытат. Мындай кымыз кадырлуу меймандарга, тойлорго арналып жасалат. Кымыздын малдын сүтүнө карата төө кымыз, уй кымыз, көөрчөк деген түрлөрү да бар. Кымыз көрөңгөлөнгөн күнүнө карата бир нече түргө бөлүнөт. Бир күндүгү жаш кымыз, 2 күндүгү күчтүү кымыз, 3 күндүгү өткүл кымыз деп аталат. 3 күндөн өткөн соң кымыз какырым даамданып калат. Мындай кымыздан илгери арак тартышкан. Кымыздын касиети: кымыз даарылык касиети бар суусундук. Анын курамында жеңил сиңчү белоктор, майлар, углеводдор, спирт, сүт кислотасы, минерал туздары, С, В, А витаминдери бар. Алар тамак сиңирүүнү жакшыртып, кандын көбөйүшүнө көмөктөшөт. Бээнин сүтүндөгү майлуулук да башка малдыкына караганда аз жана өтө пайдалуу. Ошондой эле йодтун саны да өтө жогору. 100 грамм бээнин сүтүндө 95-100, уй сүтүндө 25-30% түзөт. Ошондуктан бээ сүтүндөгү май бүртүкчөлөрү ичеги карынга тез сиңип, канга айланып пайдалуу холестерин болот. Бээ сүтүнүн башка сүттөрдөн айырмасы анын курамында кант жана лактоза көп болгондуктан ачыганда спиртке айланганында. Ал кан тамырларды кеңейтип, ашказан бездеринин иштешине жакшы жардам берет. Бээнин сүтү бардык эле убакта пайдалуу. Айрыкча бээлер жаңы тууган убакта сүтү жаш, кымызы да жеңил келип, кан басымын жогорулатпай, боор, өпкө, өт жана ашказандын нерв системасынын дем алуу органдарынын иштешине өтө чоң таасир тийгизет. Кымыздын эң чоң касиети иммунитетти бекемдеп, жугуштуу оорулардан сактаганында. Кымыз менен кургак-учуктун бардык түрлөрүн, аскандуулук, өнөкөт бронхит, ити, гастрит жана башка ооруларды дарылоого болот. Аны така ичкен адамдар узак жашаары айтылып келет. Жылкы, бруцеллез, кургак-учук, кара өпкө, карасан деген оорулар менен эч качан оорубайт. Ошондуктан анын сүтүн саап бүтөр замат сүзүп иче бергенге болот. Ал эми июлдун 2 жарымынан тартып, чөп бышып башалып, мал семирип, үркөр чыгып калган кезде кымыз көп кишиге, өзгөчө кан басымы жогору, жүрөгү начар адамдарга жага бербейт. Кымыз жасоодо колдонулуучу буюмдар: биринчи, чанач, кымыз куюучу идиш. Ал эчкинин, кийиктин туюк сыйрылып алынган чылгый терисинен жасалат. Ал көчүп конууда, жол жүрүүдө, канжыгага байлап алууга өтө ыңгайлуу. Чаначты мезгил менен ыштап, майлап турса, андагы азык көпкө сакталат. Экинчи, көнөк, шириден тигилген идиш. Ага бээ салат, кымыз куюлат. Аны убагы менен ыштап турса, көпкө урунулат. Үчүнчү, көкөр, шириден ышталып, бычылып тигилген кымыз куюлуучу идиш. Орточо көкөргө 4-5 литр кымыз батат. Төртүнчү, саба, кымыз ачытылуучу шири идиш. Ал жылкынын, төөнүн, уйдун терисинен жасалат. Жакшы иштелип, жакшы ышталган сабанын сыртынан кымыз кылкылдап көрүнүп турат жана даамдуу болот. Булак супер KG.